Каракол Ак-Суу таш жолунда эскертүү белгилери орусча менен кытайча жазылып турат. Ушуну кандай болуп калат деген суроо бар да. Мындай келип карасак дагы мына орусча менен кытайча. Биз Кыргызстанда жашайбызбы же Кытайдабы? Же Орусияда жашайбызбы? Assalomu alaykum do'stlar. Xitoy viza masalasi abdan kurch masala. Akırkı vaqtda bilasizlar, O'rta Osiyo mamlakatlari Xitoyga vizani teleqon chiqarib bu abdan cho'ng xatar deb hisoblayman. Ne deganda viza olayotganda aladan tekshiriladi, qanday ekeni, nima ekeni, qanday ish olib boradi. Biroq bugungi kuni biz vizani olib olgandan keyin mingdegan xitoyliklar keldi da, mingdegan xitoyliklar keldi. Алардын арасында шылгын адамдар да бар. Аферистер бар, өзүңөр билесиңер. Ар кайсы криминалдык топтор бар. Четинен кармалып атат, бирок кармалбаганы канча бир туугандар. Жакында эле кыргыз кызды 8-жашында кыз берди. Адам тышкары Кытай аркылуу келген вьетнамдык жаран да кармалды. Адам тышкары Кытайдын Триада деген мафиясы бар. Ошолор дагы келип жатат. Бирок бүгүнкү күнү тилекке каршы Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда виза жок. Эмне деген биз аларга баратканда виза алабыз, алар бияка келатканда виза албайт экен да. Бул кандайдыр бир түрдө балким бизнеске жардам берет. Алар келип бияктан кандайдыр бир ишканаларды ачканына. Ошол эле учурда Кыргызстанга абдан чоң кооптуу маселени жаратат да. Коңшу мамлекет, бул миллиардтаган эли бар мамлекет. Кандай амбициялар бар өзүңөр билесиңер. Ошону жакшылап ойлонуп көрүш керек да, бир туугандар. Бул элдин максаты эмне, келечекте максаты кандай? Бүгүнкү күнү тилекке каршы биз биринчи орунга бизнес, экономика деген маселени коюп туруп, идеология маселесин артка кырып салып атабыз да. Бирок бул абдан чоң ката бир туугандар. Идеология маселеси ар дайым биринчи орунда болуш керек. Идеология маселеси биринчи орунда болуш керек. Жана коопсуздук маселеси биринчи орунда болуш керек. Кытайга визаны жокко чыгарып атканда ойлонуш керек болчу. Бул кандай проблемаларды, кандай маселелерди жаратат дегенчи. Бүгүнкү күндө болуп аткан окуя дагы болот. Мындай криминалдык ар кайсы